урматтуу мугалимдер, устаттар, студенттер, ата-энелер. Барыңыздарга өзүбүздүн ысык саламыбызды айтабыз. Мен Элдор Далиев сиздерге бүгүн эң керектүү болгон онлайн платформалардын бирин айтып өтөм. Бул программа Айбилим программасы болуп эсептелет. Айбилим программасы азыркы учурда башталгыч класстардын мугалимдери, андан кийин анын чоң класстардын мугалимдери дагы, ата-энелер үйдө балдары менен биргеликте колдонушса боло турган эң сонун, эң заманбап программалардын, сайттардын бири экендигин сиздерге айтып өтөйүк. Урматтуу мугалимдер, биз сиздерге эми Айбилим боюнча кызыктуу видео сабактарды даярдоону баштадык. Бул Айбилим программасы боюнча биздин биринчи видео сабагыбыз. Бүгүн сиздер менен кантип Айбилим программасына кирүү, кантип маалыматтарды көрүү жана колдонуу боюнча кызыктуу видео сабак даярдаганбыз. Эгерде даяр болсоңуздар, баштайбыз. Албетте биз эмне кылабыз? Бул жерде өзүбүздүн ноутбуктун, телефондун же компьютердүн интернетке туташкан экендигин текшерип көрөбүз бир жолу. Ноутбук, компьютерди Wi-Fi аркылуу туташтырып интернетке кирсек болот. Ал эми телефондон өзүбүздүн интернетти күйгүзүп эле колдонсок болот. Даяр болсоңуздар, баштайбыз. Биз өзүбүздүн интернет браузерди колдонобуз. Бул Google Chrome болуп эсептелет. Ал эми сизде кандай браузер болсо, ошону колдонсоңуз болот. Яндекс болобу, Mozilla болобу, Internet Explorer болобу, бардыгын колдонсоңуз болот. Албетте биз Google Chrome'га киребиз. Киргенибизде бизге жаңы окно ачылат. Бул жерге мен сизге азыр көрсөтөм. iBilim.kg деп жазышыңыз керек. Мына көрүшүңүз мүмкүн, англисче тамгалар менен iBilim.kg. Ушул сайтты туура жазсаңыз, албетте сайт ачылат. Мен азыр сизге көрсөтөм. Мына ушул жерге iBilim.kg деп интерди же болбосо поискти бир жолу басабыз. Андан кийин мына бул жерде мына биринчи сайт көрүшүңүз мүмкүн. iBilim.kg. Сиз ушул сайтка киришиңиз керек. Мына көрүшүңүз мүмкүн, урматтуу колдонуучулар. Айбилим электрондук булактардын окуу топтому азыркы учурда пилоттук режимде иштеп жатат. Эгер сиз каталарды байкасаңыз же сунуштарыңыз болсо, биздин төмөнкү электрондук дарегибизге жазышыңыз мүмкүн деп электрондук даректи дагы жазып коюшкан. Мен ошол электрондук даректи сизге азыр чоңойтуп жазып берем. Эгер сунуштарыңыз болсо, албетте жазып жиберсеңиз болот. Мына көрүшүңүз мүмкүн iBilim.kg@gmail.com. Андан кийин биз ОК бөлүгүн басабыз. Мына бир жолу басып карасаңыз, бул жерде мына Айбилим сайты ачылды. Бул жерде мен сиздерге бөлүмдөрү менен алгач тааныштырып өтөйүн. Бул башкы бет. Бул бөлүм сабактар бөлүмү. Бул бөлүм оюндар бөлүмү. Бул бөлүм мугалимдерге жана ата-энелерге маалыматтар. Андан кийин бул бөлүмдө жардам бөлүмү. Ал эми эң акыркысы бул жерде сиз тилди тандасаңыз болот. Сайт кыргыз тили жана орус тилинде иштелип чыккан. Абдан кызыктуу видео сабактары дагы, оюндары дагы, маалыматтары дагы камтылган. Сиз албетте сайтка кирип, алгач бөлүмдөр менен таанышып алып, сизге кайсы тилде маалыматтар керек, тилди тандап, андан кийин издеп көрүүнү баштасаңыз болот. Биз алгач сизге мына башкы бетти бир жолу басабыз. Бул башкы бет болуп эсептелет, көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде предметтер, мына англис тили, ар бир предметке бассаңыз, кыз менен баланын сүрөтү өзгөрүп турат. Мына англис тили, кыргыз тили, орус тили, мекен таануу, көркөм сүрөт өнөрү,
muzika, matematika. Mana görüşüňiz mümkin. Uşul sabaktardan iştelmeleri, video sabaktar, oyundar, suroo jogaplar, testler kamtylgan. Anda emese biz birinci bolup azır sizler menen bul jerde meken tanu predmeti men tanışıp çygaýyk. Misal üçin mana meken tanu. Görüşüňiz mümkin. Mana meken tanuny bassaňyz bul jerde çoň bölümler, temalar açylat. Çoň bölümler. Birinci mekenimiz Kırgızstan'a bir jolu basabız, andan keyin bol jerde